Адаттагыдай эле бейшемби күнү Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында ар түрдүү маселелер бөлүгүнө орун берилип, депутаттар өлкөдөгү социалдык маселелерди көтөрүштү. Алгач эл өкүлдөрү саламаттыкты сактоо системасындагы көйгөйлөргө токтолушуп, акыркы убактарда боорун, бөйрөгүн алмаштырган адамдар көбөйүп жатканын билдиришти. Бүгүнкү күнү алардын жалпы саны 325ке жеткен. Өлкөбүздө эле 31 адам бөйрөгүн трансплантация кылышкан. Бирок Кыргызстанда бул медициналык кызмат өтө кымбат болгондуктан бейтаптар чет өлкөгө барып арзан операция жасатууну туура көрүшү. Андыктан боор бөйрөк илдетине жабыркагандарга Кыргызстанда даарыланууга шарт түзүп, операция жасай турган атайын медициналык борбор ачуу керек дейт депутат Карамат Орозова. Эгерде бүгүнкү күндө биздин врачтарыбыздын алдыңкы хирургтарыбыз бар. Ошолорду жок дегенде чет өлкөлөрдөн алардын илимин, билимин өркүндөтүү үчүн жиберип, мамлекеттин эсебинен ошо өзүбүздө жазсак, алардын иши жеңилдейт го деген сунушту айтып кетким келет. Ошону менен катар мен айтайын деген, ушул биздеги бул каражат, айтып каражат, чындыгында салмакты сактоодо өтө аз болуп эсептелинет. Биз кандай болбосун, ошо каражатты билим берүү, салмакты сактоого көбөйтүп берүүнү да караштырсак, кийинки планга. Ошондой эле депутаттар Бишкектин четиндеги Ак Ордо ТЭЦ-2 жаңы конушунда жашаган тургундардын 14 жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйү тууралуу сөз козгошту. Жер тилкесин мыйзамдаштырууга байланыштуу жаңжал 2005 жылдан бери уланып келет. Бул жолу жергиликтүү жашоочулар Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылышып, миңдей кишинин үйү түрттүрүлүшү мүмкүн деген кооптонууларын айтышып, маселени чечип берүүнү суранышкан. Ал жердеги маселени чечүүнүн жолу ошол жердеги азыр иштебей турган ТЭЦти башка жака көчүрүш керек. Же болбосо элге зыянын тийбей турган ыкмада пайдаланууга бериш керек ошол жердеги ТЭЦти. Ошол аркылуу биз маселени чечсек болот. Анткени азыр алар өзүнүн өлкөсүндө, өзүнүн үйүндө мыйзамсыз жашап атышат. Алардын баарын биз мынтип ара жолдо таштап, жоопкерчиликти алгандан коркпош керек. Бир өкмөт келип эми мен чечпейм, эптеп менин мөөнөтүм бүтүп кетсе, кийинки өкмөт башы чечсин деген мындай кайдыгер мамиле менимче жарабайт. Тиешелүү өзгөртүүнү киргизип, бул маселени чечип бербесек болбойт. Ал эми депутат Аида Касмалиева Ош шаарындагы Улуттук гвардиянын 703 аскердик бөлүгүндө кызмат кылгандардын арызданууларына токтолду. Эл өкүлүнүн айтымында алар үчүн 2014 жылы турак жай салына баштаган. Бирок 703 аскердик бөлүк Ички иштер министрлигинин курамына киргизилгенден бери бир нече жыл бою кезекке туруп, үйлүү болом деген аскер кызматкерлеринин тилеги ташкап, алар турак жайдан куру жала калышы мүмкүн экен. Азыр силер Ички иштер министрлигинде өттүңөр деп, алар кезекте турса дагы ар кандай интригалар болуп, ведомстволук кызыкчылыктар менен алар ошол кезектен чыгарылып салынышы мүмкүн. Себеби дегенде булар ушул аскер кызматкерлери 20 жыл кызмат өтөгөн. Алардын мисалы үчүн айрымдарынын 8 баласы бар, баарынын батири жок, 7 дубанды айланып, батирден батирге көчүп, ошо кызматын өтөп келе жатышат. Анан силер эми Ички иштер министрлигинин карамагына өттүңөр деп эле ошол катардан сызып салып, алар үйсүз калса, бул абдан адилетсиздик болот. Жыйындын жүрүшүндө аймактардагы таза суунун жетишсиздиги, жолдордун абалы жана спорт билим берүү тармагындагы көйгөйлөр да көтөрүлдү. Мынабы республика боюнча курулуп жаткан мектеп, садик, больницалар боюнча бир 5 жылдан ашып кеткен, эмне себептен туруп калды? Шуну бир Госстройго тапшырма бербейсиздерби? Финполицияга тапшырма бербейсиздерби? Ушулар туруп калган себеби өкмөттүн мына бүтүрбөй атат деген сөздөр болуп атат. Бирок бул жерде жанагы строительный компаниялардын неосвоенный акчалары бар. Акчаны алгандагы 2 жылда булар өздөрүнүн компаниясы бар, көп этаждуу үйлөрдү куруп жатат, жанагы бийик кабаттуу үйлөрдү. Ошол жака иштеткендери дагы көп болуп атат. Ошолорду бир иликтеп чыгып, ушуну бир жакшы тапшырма берип туруп карап чыксаңыздар, эмне себептен бул акча туура колдонбой аткан тууралуу. Социалдык маселелер менен катар эле өкмөттүн түзүмү боюнча нааразычылыктар айтылып, парламентарийлер энергетика жана отун ресурстары боюнча министрлик түзүү керектигин билдиришти. Муну менен катар эле Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети менен Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын жою сунушталды. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Кандыбек уулу, НТС.